Мен сунушум бар Кыргыз темир жол жетекчисине. Мындай да, сиз эми көп эле мамлекеттерге барсаңыз керек, көп эле мамлекеттерди көрсөңүз керек, билесиз туурабы? Мен бир сунушум бар да. Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе азыр эмне болуп жатат? Өзүңөр көрүп жатасыңар. Ош-Бишкек жолунда биздин көптөгөн жарандарыбыз авто кырсыктан жабыркап, жан берип, жана ошондой эле көптөгөн адамдар майып болуп калат да. Ушул күндө статистикага турмусак, жылына миңден адам көз жумтат, жана ошондой эле 3000-4000 адам майып болуп калып жатат да. Мен сизге сунушум да, ушундай гранттар менен жана кредиттер менен иштесеңиз, биз колдоо берсек, түндүк түштүк жолун бириктирген скоростной поезд курсак кандай болот келечекте? Жана ошондой эле өзүңүз билесиз, ошондо коопсуздугу толук сакталат. Жана ошондой эле арзан болот, элибизге жакшы болот. Жана ошондой эле 12 саат, 20 саат жүрбөстөн, кышында 20 саатка чейин жүрөт. 2 саатта жеткире турган. Ушул Бишкектен Баткенге чейин кылып койсок ошону. Точка кылып. Ушуга силер грант алып келгиле, кредит алып келгиле, биз колдоп берели. Себеби мен бул нерсени эсептеп чыкканмын. 20 жылда өзүн актайт. Бир адамга 550 сом кылып койгондо. Азыр 5000 сомго чыгып кетти учактын баасы. Таксилердин баасы өзүңүз жакшы билесиз. Ошондуктан 500 сомдон эсептегенде 20 жылда кеткен расходду актап кое турган проект бар да. Если эсепти албасаңар, келсеңиздер, мен силерге эсептеп берем. Ошондой проекттерге чуркасак, биринчиден биздин жарандарыбыздын коопсуздугу боюнча жана жылына ушул жолдон канчалаган миңдеген адамдар каза болуп жатат, жана көптөгөн адамдар майып болуп калат. Ошолор токтойт беле деген ойдомун да. Буну биздин урматтуу депутаттар бардыгы колдоп берет деген ойдомун. Себеби бул керектүү нерсе. Мисалы Бишкектен чыгып точка алып кетсе болот да. Мисалы Жалал Абадка, Таш көмүргө жана ошондой эле Ош Өзгөнгө, Кадамжай, Баткенге чейин кылсак, бул биз эсептегенбиз 20 жылда актай турган проект. Жана ошондой эле ГЧП кылып кыла турган болсоор 20 жылдан кийин мамлекетке калтырса да болот.